Алламдын насиби менен мына Куран заводко кирип чыктык. Аллахым разы болсун. Ушу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салаваттар болсун. Эми аябай жакшы экен. Аябай мына баарыбызга бирден Куран китеп хадия кылып атат. Аллахым разы болсун. Ушул Куранды уулум Хамзама берсем деп тилек кылып атам. Кудай буйрса ушуну өзүм колум менен эң кичинекей уулум бар, Хамза деген. Ошол Хамза деген уулума ушуну хадия кылайын деп алып баратам. Ички жасалгасы эң алгачкылардан болсо аябай жакшы экен. Бүт мындайча айткан жаңы индустриялык жол менен чыгарып атыптыр да. Ушунчалык таң калыштуу. Ушунча келген умрачылардын бардыгында бир күндө 10 миллион китеп таратат деген бул өтө биз үчүн таң калыштуу жомоктогудай. Эми ушулардын бардыгын эми Кудай бурса биз дагы барып ал жактарга жамааттарыбызга айтып, ошо Аллахтын адеп алкактарын, сабырдуулугун, кечиримдүүлүгүн, айкөлдүгүн далилдей турган нерселердин бардыгы ушу китепте жазылса керек деп ойлоймун. Сырткы кооздугунда аябай жасалгалаптыр, аябай жакшы экен. Мен өзүмдү как будто бир бейиштин бир тарабына келип калгандай эле болдук. Мен бул хадия китепти биринчи чоң баламдыга, кызымдыкына, анан бул жерден чоң китеп алып атамын. Аны болсо ата-энеме мечитке берейин деп атам. Куран заводу өтө кереметтүү жер экен. Баарыбызга жакты. Эки жерде жүрөбүз иншалла. Куран заводуңар аябай жакшы экен. Алла разы болсун. Баарыңар аман болгула, бар болгула. Ичинде эмнек деп истесең баары бар экен. 68 миллион адамга ошо ар бирине бирден Куран берип таратат экен да. Ошо Куран бергендерге дагы Алла Таала разы болсун. Биз ошо Курани Каримди алып ошо хатым кылганга аракет кылабыз. Мен азыр атам үчүн, көз өтүп кеткен атам үчүн хадия кылып атам да. Куран китебинде бул Алланын китебин баары салышыбыз керек, окушубуз керек. Бул экинчи жолу келишим мен Куран заводко. Булагы да мурункудан буга келгенибизде эл көп экен, адам көп экен. Ар бир адам Куран китебин алышып атат. Бу жерде да котормолор бар экен, кыргызча, арабчасы. Жакшы көргөн кишим бар, ошого арналып барып берейин деп атам. Куранды апам үчүн деп ниет кылып койдук. Апам да намаз окуйт. Апама белек кылабыз. Колумда Куранды иншалла мен өзү карып алайын деген ниетим бар, чоң. Анан бул Куранда болсо улуу атабыздын агалары бар. Ошолорго ниет кылып алдык иншалла. Анан негизи эле үммөткө, кыргыз элине пайдасы тиет деген чоң ишениммен алдык. Мен ушу көз өтүп кеткен байым бар эле, ошого көлгө апарып ошоко коюп коем. Уулум хатым кылат, анда мен да хатым кылып, анан ошо сообу тийсинде ошо мечитке коюп коебуз да, ошо окуган элдер дагы ошо биз алып барган Куранды окуса, ошо сообу бизге деле кете берет экен да. Курандын башталышы Аузу биллахи минеш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ар-рахманир рахим. Малики яумиддин. Iyяка нa'буду ва iyяка наста'ин. Ихдинас сиратал мустaqим. Сиратал лазина ан'амта алейхим. غير المغضوب عليهم ولا الضالين